bizde дагы да болсо сонун жаңылык. Кандай жаңылык деп турсаңыздар, бүгүн биздин үчөөбүз өз кезеги келип, буйрса өзүнө көңүлүнө жаккан участокто алып, сүйүнүчү кучагына батпай турган мезгили. Андыктан сиздер менен чогуу биргеликте Байкенин жана ошондой эле Эжекенин сүйүнүчү сиздер менен биргеликте бөлүшөлү деп турган кезибиз. Ассаламу алейкум, Байкен. Кайсыл жактан келдиңиздер, кантип болуп келип калдыңыздар, аты жөнүңүздөр, анан бизге ким катталган, участок кимдин атына катталды, ошолор жөнүндө маалымат берип кетсеңиз болот. Биз Талас областы Кара-Бура районунун Кызылбадыр айылы Алакча көчөсү номер 25 үйдө жашайбыз. Ошо бул корпоратив келечек турак жай корпоратив бул 2021 ошо карадым, окудум, интернеттен көрдүм. Ошондо жакты. Ошону карап келип таанышып, документтерин баарын текшерип чыктым. Жакшы экен. Ошону кезек системасына сындап карап окуп, кезек системасы жакшы экен деп ошо жазганбыз. Ожонтулу Гүлмира Бекташовна менин апамдын атынан жазылды. Участоктогу апаңыздын намына катталды. Канча суммага катталдыңыздар? 1,5 миллионго катталды. 1,5 миллионго катталды. Участокто канча сум алдыңыздар? Азыр 20 миллион 800 миллион. Калганын өзүңүздөр кошуп алдыңыздар, жаныңыздардан. Калган кошту, жакшы. Мен ата деген көчөдөн жакшы абалай, жакшы түтүн жок, таза. Жакшы жакшылыктарга буйрсун алганыңыз. Жана ошондой эле бизде өзүңүздөр баарыбызга эле маалым болгондой эле баарына эле биз ушу бизден өз кезегин күтүп, абыр күн болуп, участок алып отурган бүт эле мүчөлөрүбүзгө суроо берип атабыз. Ошол эле суроону сизге да узатып кетейин. Кечээ өзүңүздөр көрүп тургандай кооперативдердин ызычысы болуп аткан мезгилде bizde жанагы кезекке туруп, кезеги келгенге чейин ай сайын төлөм бар. Ошол ай сайын төлөмдөрдү көпчүлүктөрү коркуп токтотуп коюшту эле. Сиздердики кандай болду? Ай сайын төлөмдөрдү төлөп өттүңүздарбы же сиздер да токтотуп койдуңарбы? Башынан төлөп алып, мен абалым ошо бир жыл жакшы. Ошо кризис болуп Кыргызстанда көп мындай инсандын жолу, ошо инсандын жолу коронавирус Москва, Украинадан кризис болду. Ошого байланыштуу ошо истедикleri, орунубуз, кырдаалыңыздар өтө эле кыйыныраак. Ошондо элге алып берип жүрөсүздөр. Чоң рахмат. Биздин жумушубузду туура түшүнүп, сабырдуулук менен өз кезегиңиздерди күтүп, бизде эзертен келген жакшы сөз бар, сабырды сараптан деген өзүңүздөрдүн кезеңиңиздерди күтүп, өзүңүздөргө жаккан, өзүңүздөргө көңүлүңүздөргө туура келген участокто алып отурганыңыздарга биз сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле бизде келечек турак жай кооперативинин өз кезегин күтүп жаткан мүчөлөрүбүзгө каалоо тилектериңизди жана ошондой эле биздин жумуштагы кесиптештерибизге каалоо тилек, жакшы сөздөрүңүз болсо айтып кетсеңиз болот. Ошону сиздерге ишиңиздерге ийгилик, ордуңуздарга элек сомуңуздар чыгып турсун. Ошо арнайы кыргыздарга үй алып берип, ушинтип жүрүбүздөр, иштеп жүрүбүздөр. Ошо жакшылыктын үстүнө жүрүбүздөр. Чоң рахмат. Андыктан ушунун менен İşinizde ilgili olsun, yaş ekensiniz, yaş kollar ekensiniz, bölçün, bölkündür, Kırgızistan'da dışında tamamdır, yaşta olanların varın, buktan durup var. İşinizde daima ilgilik bu, ama sen Atene'nin andayında çalar, yaşatay olur, böyle duruyoruz. Айтқаныңыз келсин, берген батаңызга чоң рахмат. Жаңбыр менен жерге көрөт, бата менен элге көрөт дейт. Сиздер бизге ишенип, ак батаңыздарды берип турсаңыздар эле, Кудай кааласа биз элдин үмүтүн актайбыз деген жакшы үмүттөрүбүз.
işleyecek. Bazı işleyecek. Yaşlılar işleyecek. Arkadaşlarımızlar aydan emes be. Kıvıran arkadaşlar. Şu böyle kıvıran çocuklar ki köpteğini koyduğunuz ıslanıyor.